Ошол убакта Ыйсага шакирттери келип, Асман падышачылыгында кимдин жолу улуу болот болду экен? деп сурашты. Ыйса бир кичине баланы чакырып алды да шакирттеринин ортосуна тургузуп туруп мындай деди. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Жан дүйнөңөрдү жаш балдардыкындай кылып өзгөртпөсөңөр, асман падышачылыгына кире албайсыңар. Ким өзүн ушул наристе баладай момун тутса, асман падышачылыгындагы улуу ошол. Ким мен үчүн ушундай баланы кабыл алса, мени кабыл алганы. Кимде ким мага ишенген мынабул кичинекейлердин бирин азгырып, күнөөгө батырса, ал үчүн мойнуна тегирмендин ташы байланып, деңиздин эң терең жерине ыргытылганы оң болмок. Азгырыктардын көптүгүнөн бул дүйнөдөгүлөрдүн шору куруйт. Күнөөгө батырган азгырыктар келбей койбойт. Бирок ким аркылуу келсе, ошонун шору. Эгерде сени колуң же бутуң күнөөгө азгырып жатса, анда аны кыячап да өзүңдөн алыс ыргытып жибер. Колу бутуң сообойдон тозоктун өчпөс отуна ыргытылгандан көрө, колу бутсуз бейишке чыкканың жакшы. Эгерде сени көзүң күнөөгө азгырып жатса, аны ойуп алып ыргытып жибер. Эки көзүң соо тозоктун өчпөс отуна ыргытылгандан көрө, бир көзүң менен бейишке чыкканың жакшы. Сак болгула. Мына бул карапайым адамдардын бирин да капарыңарга албай койбогула. Силерге айтып коеюн. Булардын периштелери менин асмандагы атамдын жүзүн дайыма көрүп турушат. Кандай деп ойлойсуңар? Эгер 100 кою бар адамдын бир кою жоголуп кетсе, 99-ун тоого таштап, адашканын издебей жатып алабы? Эгер таап алса, анда силерге бир чындыкты айтып коеюн. 99 адашпаган койлоруна караганда, таап алган алиги кой үчүн көбүрөөк кубанат. Ошонун сыңарындай, асмандагы атаңар мага ишенген мынабул карапайым адамдардын биринин да жоголуп кетишин каалабайт. Эгер боордошуң сага жамандык кылса, анда бар да жекече сүйлөшүп, күнөөсүн бетине айт. Эгер сөзүңдү укса, анда аны менен кайрадан ынтымакка келгениң. Укпай койсо, анда ар кандай иш 2-3 күбө тарабынан ырасталыш үчүн өзүң менен дагы бир же эки кишини ээрчите бар. Аларды да укпай койсо, анда жыйынга айт. Эгерде жыйынды да укпай койсо, анда ал сен үчүн Кудайды тааныбаган адам же салыкчы катары эсептелсин. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Жер бетинде эмнеге тыюу салсаңар, ал асманда да тыюу салынган нерсе болушу керек. Жер бетинде эмнеге уруксаат берсеңер, ал асманда да уруксаат кылынган нерсе болушу керек. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Эгерде жерде экөөңөр макулдашып алып, бир нерсени сурасаңар, асмандагы атам силер үчүн ошону кылып берет. Анткени менин урматыма чогулган 2-3 адамдын арасында мен өзүм болом. Ошондо Петр Ыйсага келип, Устат, менин боордошум мага жамандык кылса, канча жолу кечиришим керек? 7 жолу кечирсем жетеби? деди. Ыйса ага айтты. 7 жолу дебейм, бирок 7ден 70 жолу дейм.
Мындай дегенимдин себеби Асман падышачылыгы өз кызматчылары менен эсептешкиси келген падышага окшош. А дегенде ал падышага ат башындай күмүш карызы бар адамды алып келишет. Төлөгөнгө чамасы жетпегендиктен падыша аны аялы жана бала чакасы менен кошо, ошондой эле колундагы болгон нерсесинин баарын сатып, карыздын эсебине берүүгө буйрук чыгарат. Ал киши падышанын бутуна жыгылып, бир аз күтө туруңуз, мен сизге баарын кайтарып берем, деп жалынат. Ошондо падышанын боору ооруп, кызматчыны бошотуп, баардык карызын кечип коет. Ал азаттыкка чыгып, өзүнө 100 күмүш теңге карыздар болгон бир кызматташ жолдошуна келет да, баардык карызыңды төлө, деп аны алка жакадан алып муунтуп кирет. Ошондо кызматташ жолдошу алдына жыгылып, бир аз күтө турчу, мен сага берем, деп суранат. Тиги көмбөй, карызыңды төлөмөйүнчө жатасың деп аны зынданга салат. Муну көргөн башка кызматташтары терең кайгыга батышып, падышага болгон ишти төкпөй чачпай айтып беришет. Ошондо падыша баягы кишини өзүнө чакырып алып мындай дейт: «Эй, адепсиз кызматчы, сен суранганыңдан карызыңдын баарын мен кечип койгон элем. Мен сага ырайым көрсөткөндөй, сен да өз кызматташыңа ырайым көрсөтүшүң керек эмес беле? Ошентип каарданган кожоюн карызыңды толук кайтарып бергенче эркиндикке чыкпайсың, деп аны желдеттердин колуна салып берет. Боордошуңарды чын жүрөктөн кечирбесеңер, асмандагы атам да силердин ар бириңерге жогорудагыдай кылат.